жашоону өзгөртө турган тандоолор бар. Ал мени өтө оор учурда жолуктурду. Мен абдан чарчадым. Ачуумду басууга аракеттенип жаттым. Акыйкаттык жок экенин сезип турдум. Мага колдоо көрсөтө турган үй бүлөмдөн да, досторумдан да алыс элем. Ал менин жашоомдун мааниси бар экенин айтты. Мен ооба дедим. Бирок ал мени алдап кетти. Мен анын алдаганын келгенде эле түшүнгөм. Бул жерде мен эч ким элем. Бул жерде менин жакындарым да, бир туугандарым да жок болчу. Мен болгону мекенимде калган үй бүлөмдү гана ойлонуп жаттым. Мени күткөн нерсе бул күн сайын ажалдан коркуу жана жүрөк үчүн алган салгылашуулар эле. Жашоонун эч кандай мааниси жок. Мен жөн гана бөтөн согушта каза болдум. Мен жок дагы дедим. Ооба, мага азыр абдан оор. Ал мени таап алгандыктан мени башкара баштады. Бирок дайыма эле мындай боло бербейт. Кыргызстан сөзсүз барып көрө турган 20 мамлекеттин арасына кирди. Эми туристтер биздин тоолорго агып келе баштайт. Жүрүп кеттик үйгө. Ашкана ачып иштейбиз. Сен тамактардын түрүн даярдайсың. А мен бизге туристтерди алып келип турам. Кандай дейсиң? Балам, биз сени аябай сагындык. Деги сен качан кайрылып келесиң? Анын ордуна мен үй бүлөмө кайтып келдим. Мага жардам керек экенин жана ичимде күрөш бар экенин мойнума алышым кыйын болду. Бирок бул туура чечим болду. Алар мени үйдө абдан кубанычта тосуп алып, өзүмө келгенге жардам беришти. Кийин мен өзүмдүн келечектеги өмүрлүк жарымды жолуктурдум. Жарым үчүн өзгөрүүнү чечтим. Биздин жаркын келечегибиз үчүн. Кечкисин ашпозчунун окуусун окуй баштадым. Кийин тамак жасоо менин сүйүктүү кесибиме айланды. Ата-энеме жардам бере баштадым. Үй бүлө күттүм. Балдарыма татынакай тарбия бердим. Мен өзүмдүн жашоомдун эч нерсесин өзгөртпөйт элем. Менин бүгүн айтайын дегеним, тынч жашоодогу ар намыстан артык эч нерсе жок.